Кыргыз тоолорунан аккан сууларынын 70% булганган. Сууну тамакка пайдалануу ден соолукка зыяндуу. Экологиялык проблемаларды чагылдырган сайттан. Биздин камерабыз Ысык Ата санаторийинин аймагында. Сиздер көрүп турган трубалар аталган эс алуу жайынын күнчыгыш тарабында жайгашкан жеке менчик эс алуу жайыныкы. Ээлери жеке ишкер Курманалиевтердин үй-бүлөсү. Этаждуу үйдү бала бакчаны менен кошо менчикке 2000-жылдары чыгарып алышкан. Жеке менчик бассейндеринин суусу этаждуу турак жайдын канализациясы менен кошулуп, сасыган куюлма эшилип, түз эле мынабу чар жайыт жаткан трубалар аркылуу ылдыйкы газондорду сугарганга ылайыкташтырылган арык лотоктор менен 300 метр ылдыйга жайылып, сасыгын тербелге чачып, касиеттүү Кыргыз тоосунун мөңгүдөн түшкөн суусуна шаркырап бурулган арыктар менен жай баракат кошулуп, андан ары ылдый калыптуу конуштарды аралап агат. Мамлекеттик Жакшынакай курорт ордуна келиптир. Бирок частныйлар кандайча келип кетти, бассейндерди баягы өзүңүз билесиз, мен канча жолу жерден тартып кеттим эле. Ушу көбүмүз өзүңүз жүргөнсүз. Саркын суулар кайка агып атат. Фильтрация барбы, жокпу? Көбүндө жок. Жок болсо, демек жабылат часыңдар. Экологдор айлана чөйрөнүн булганышынын ичинен абанын, суунун жана топурактын булганышын эң олуттуусу деп табышкан. Жаркыраган курортту мындан 1 жыл мурун өлкө башчыбыздын Опол тоодо эмгегинин акыбети катары коомчулук маңдайы жарылган кубанычта кабыл алган. Бүтпөй калган ишке каражат толугу менен бөлүнсө деле техникалык иштери бүткөн, канализация саркындыларын тазалаган агрегаттуу курулуш ишке ана кирет, мына кирет деген таризде. Сөлөкөтү бар, иши жок жай. Шалакылыктын эстелигине айланган. Былтыр Шопоков шаарынын канализациясы кошуна Гавриловка айыл өкмөтүнүн жайытына куюлганда элдин малын өлүмгө тушуптурган. Шопоков мэриясы 5 миллион сом айыпка жыгылып, айыбын төлөп келет. Ал жерде туалет жок экен, биздин кыргыздар билесиз, туалет кылып сууга деле бара берет, эч ким аны өбөн учуратпайт да. Бул элдин аңсызын бөлүгү. Биринчиден мен элге кайрылып кетет элем. Өзүбүздөн башташ керек. Жок, өзүбүздөн башташ керек. Сиз суроо атасына мен жооп беришим керек. Жок, мыйзамда бар. Мыйзамда бар да. Защитная зона деп. Коргоо калканч зона болуш керек, э? Охранная зона деген бар. 201 менен 180 метр бар. Ошол керек да. Сезон келгенде барып туруп жайды коп койшат, уруксат алып эле сизден. Керектүү органдардан. Аймактык баягы ошолорго биринчи кайрылып чыгара керек. Анан санслужба деген өзүнүн кызматын Кудай кашыр тагат кап жүргөн орган. Анын ачылышына уруксат берген органдардын бирisi стихийно организованная торговля. ошол аймак кимге таандык экен? Ошол жээге. Сынташ айыл өкмөтүнө. Жок. Бул эмнеге карап калат? Ысык Ата айыл өкмөтүнө карап. Эмне кылуу керек деген суроого ким күнөөлүү деген суроону коштоп, 20-кылымдын философтору Чернышевский менен Ульянов Ленинин таберигине жооп издеп жүрүп, Ысык Ата санаторийинин астанасына башбакканыбызда капысынан Ысык Ата райондор аралык оорулардын алдын алуу жана мамлекеттик санитардык эпидемиялык көзөмөлдөө борборунун адиси Кубанычбек Турсуналиевди кезиктирип калдык. Кыргыздын кебелбестигин сынабайын десек деле, санитардык адистин жообуна ыраазы боло албай, курорттун сыртындагы жагдайга анын көңүл бурууга аракет кылдык. Маектешибиздин эсине экологияга зыян тарткандарга күчөтүлгөн жаза мыйзамдаштырылып жатканын айтсак да, өжөрлүгүнөн тайган жок. Жооп бербей шылтоо таап узады. Райондук санэпид борборго барсак, жетекчиси саат 15:30 ишинде жок болуп чыкты. Спрашивайте, вот я, например, спрашиваю, где он находится? Где я могу найти? Напишу. Напишите, пожалуйста. Сейчас напишу. Ар кайсы тараптан чакыруу болсо, кызматчыларына эскертпей кетүү бул кызмат төөлдөрүнө өң көрүнбөйт окшойт. Издеп таба алган жокпуз аталган райондун башкы санитардык жетекчисин. Иш ордуна байыр албаган жетекчи экологиялык мыйзам бузууларынан кабары деле болбосо керек. Силердин мыйзамдуу функциялар ошол жакты тазалатканга туурабы? Туура эле. Сиз азыр сурап аткан маалыматтар боюнча менде маалымат жок экен. Мен бияка азыр жаңы эле жумушка келгем. Тактап туруп сизге бул райондочу кечирип коесуз. Баягы аткаруу бийлигине тиешеси бар, жана санитардык кызматтын баары эч кимиси иштебейт экен. Азыр санитардык кызматка кирип ушул маселени коеюн десем, баары тең акимиятта
главный санитарный врачты, башкы санитарлык врачты да бияка чакырып кеткен деген маалымат менен мени телемизип калктын баарын соктуруп туруп бияка жиберишти. Жем чакыргандан биякта башка бөлүмдөр бар, может башка чакыргандыр, маселе бардыр. Мен, например. Жок, эч ким билбейт да ким чакырганын. Жок, өзүнөн сураш керек да анда. Өзүнөн кантип сурайсың? Кантип мен аны? Эмесе өз демилгебизге жооп издеп, былтыр 1-марттан баштап экологиялык укук бузуулар үчүн жоопкерчиликти күчөткөн мыйзам күчүнө киргенине аракетибизди шылтап, тартип бузуулар жөнүндөгү кодекске киргизилген жогорулатылган айып пулдардан кабар берели деп санаторийдин мүдүрүнүн орун басары Дөөлөтканов Кубанычбекти маекке тарттык. Бул жак нормальный, жаңы очистное сооружение курулду, толук алмашылды. Бурдагы эски Совет Союзундагы саркынды суу тазалоочу жай жок азыр, жаңырды барды. Андан сырткары азыр андан кийин баягы жеке менчикке өттүк. Жеке менчиктер текшергенде албетте экологиялык бузуулар табылды. Ошондо жеке менчик деген канча бассейн? Жеке менчик дегенде азыр бизде мынакей өзүңүздөр билесиздер, частный детский дом Мерин булагы деп коет. Мерин булагы, Ыйык булагы. Мына ушулардын саркынды суусу жок болуп чыкты эң биринчиден. Ысык ата санаторийине кошулабыз дейт, бирок ал мыйзамсыз кошулганга болбойт. Биз ал көлөмдү көтөрө албайт. Алардын өзүнүн саркынды суу тазалоочу жайы болуш керек эле. Бирок тилекке каршы болгон жок. Азыркы күнгө чейин алар салбай келет. 25 жыл өттү, саркынды суу тазалоочу жайы жок. Бул жайдын дарбазасынын кире бериш шлагбаумунун тосмосунун нары жагы маектешибиздин курорттун территориясы эмес, бизге тиешеси жок деген сөзүн уккандан кийин Дөөлөтканов мырза атаган аймактын ээси Сынташ айыл өкмөтүнүн башчысы Кемелбек Асановду издеп жөнөдүк. Айыл өкмөтү административдик аймактык реформанын натыйжасында ирелештирилип, мурдагы Сынташ менен Юрьевка айыл өкмөттөрүнүн чарбачылыгын бириктирип жаралганына 2 жылдын жүзү болсо да, жаңы муниципалдык тутум жаңы төрөлгөн баладай телчигип кете албай турган учур экен. Ага да олуттуу себеп эгедер болуп, илгерки жаңы түзүлгөн жергиликтүү өз алтынча башкаруу бийлигин коштоп, өнүгүүгө шарт түзгөн көз карандыксыз байкалбайт. Эми эки айыл өкмөтүн бириктиргенге болгону айыл өкмөтүнүн бюджети 36 миллион сом, ага жардам катары берилген 13 миллион өнүктүрүүнүн шарданын жүгүртүүсүнө өбөк болчу да эле эмес. Албетте, мындай каражат аймактын 13 миңден ашык элинин көйгөйүн чечкенге жетишпегени турган кеп. Эки айылдын социалдык түзүмдөрүнүн каралышынан корголгон статьяларды камсыздоодон ашпаганы турган иш го. Ошондуктан айыл өкмөтүнүн башчысы Кемелбек Асанов менен жолугушуу биздин максатыбыз болду. Кемелбек Асанов бир топ бомоктуу кадам аракетин жасаса да, эмнегедир тиешелүү көзөмөл кызмат ээлери бири-бирине шылтап, майнап болбогондой маанай турукту орноптур. Мынакей биз аркабызда курорттун шлагбауму турат. Бул деген жана токтом 119 токтомдо берилген турбайбы? 20 гектар жеке менчикке, жана ошондой эле 1159 гектар 49 жылга ижарага депчи, узак ижарага. Ошол карта менен караганда өзүңөр көрүп тургандай могу шлагбаумдагы эми ижара жеринде орношуп калганда. Бирок Ысык Ата районунун учурдагы мамлекеттик администрациясынын башчысы менен жолукканда бул тараптан мыйзамдуу аракеттердин көрүнгүсү барына ишенели деген ойдо калдык. Учур талабына байланыштуу жергиликтүү өз алтынча башкаруу органы деген аталышта түзүлгөн бийлик бутагы акыркы жылдары калк тарабынан өз ишине ишенбөөчүлүк жарата баштаганы эл арасында чыңалууну пайда кылган. Совет доорунда эле Ысык Ата санаторийинин аймагынын ээси деп башында колхоз курам болсо, өлкө эгемендүүлүк алгандан кийин санаторийдин жерлеринин ээси деп Ысык Ата районунун Юрьевка айыл өкмөтү юридикалык макамга ээ болгон. 2000 жылдары Кыргызстан профсоюздарынын федерациясынын төбөлдөрү өтө чоң чайкоочулук аракеттерди ойнотуп, мамлекеттин мүлкүн гана эмес, жерлерин да мыйзамсыз каалагандай калчай баштаганы кылым аферасы деп табылганы далилдейт. Өзүмдүн аймагымдын 2006 жылы федерация тарабынан мурдагы иштеп аткан айыл өкмөттөн бир эле токтом менен ал мыйзам бузуу жол менен болгондо, себеби дегенде айыл кеңешинин токтому бекитилген жок калган. Анан кийин ошол дагы бир башка бир Верховный соттун эмесине чечиминде башка бир эле чечимге такап туруп эле 1159 гектар жерибизди жана да 20 гектар өздүк частный собственность деп булар өткөзүп алган да өзүнөчү. Эмне үчүн мисалы бүгүнкү мына кызыктуу нерсе болуп атпайбы? Бүт эле мисалы курорт санаторийлар кайсы жерде булар деген
эң жанагы баалуу жерлер, минеральный суулар болот. Жана ошолордун баары тең кейиштүү болуп азыр банкротко келип атпайбы? Кыргыз алтын банкрот болуп калды дегендей эле да, бүт келеши алып келечү. Мына бизде ошондой алып алгандан кийин баштап бизден 500дөн ашык менеджерде ошо жашоочум бар. Бүгүнкү күндө квартираларынан чыга албайт, себеби жердин баарын тең профсоюздун карамагынан өтүп алганда, мыйзам бузуу жол мененчи. Анан кийин жанагы минеральный суубуз бар, билесиң, Ырыс Атадан. Ошонун баарын сатып. Ошондой алешимдиктин аркасынан 2006 жылынын 26 июлунда Юрьевка айыл өкмөтүнүн ошол кездеги башчысынын жүйөсүз жаралган номеру 119 токтомунун негизинде Ысык Ата курортуна себепсиз 49 жылдык мөөнөткө 1159 гектар айыл өкмөтүнүн жерин берип койгон. Анын ичинде 815 гектар жайыт жерлери кийин мамлекеттик менчик катары берилбей калганына карабай таратылган. Полностью курорттун эки тарабы тең биздин жайыт болуп эсептелет. 102 гектар токой, суу астындагы 4 гектар жер да ошол кеткен муниципалдык жер мүлкүнүн тизмесин толуктайт. Юрьевка айыл өкмөтүнүн номер 119 токтому айылдык кеңештин токтому менен бекитилген эмес. 1159 гектар жерибиз 2006 жылы 49 жылга ушундай профсоюздардын эмесине комитетине өтүп кеткен. Демек, мыйзамсыз иш-чарага жол берилип, анын жыйынтыгы 20 жылдын аралыгында санаторий Ысык Ата мамлекеттин жерин мыйзамдаштырбай колдонуп келет. Жердин баары Ысык Ата курортуна кайсы маалда өтүп кеткен? Жанагы эс алуу пунктларын суунун жээгинде. Сиз өзүңүз менден жакшы билесиңиз, мына числосун точно жылын не помню. Жана профсоюздарды текшербедим. 23 жыл өткөн. 23 жылы ошол жерлердин баарын курортко өткөрүп берген. Курорттун өзүндөн өткөрүп берген. А жанагы Афрем курган ал мен сизге дагы айттым, ал МЧСтин арендага алып салынган жерлер. Бул маселени 7-чакырылыштын депутаттары да чечкенге аракет көргөндүгү биздин архивде катылган сыр бойдон калган. Учурда райондун акиминин деле бул сырдуу окуядан кабары жок экени өкүнүчтүү жагдай. Бирок мусорunu жанагы айткан бардык территорияны тазалаш азыр бизде Сынташ айыл өкмөтү кайта территорияны карабайт азыр. Азыр проблема бар. Бирок тазалаган деп алдыр атат, потому что акчасын төлөп берет. Анан сиз айткан жана Афреймдер, суунун жээгинде Афреймдер, көп жерде ушул Афреймдер курулуп атат, бирок бүгүнкү күндө да ал район мамлекеттик администрацияга же Сынташ айыл өкмөтүнө карабайт. Потому что лесхоздун территориясы, лесхозго өтүп кеткен билесиз 1999 Ысык Ата санаториясына жерлерди өз багытында колдонуу, экология талаптарын сактоодо жана жерлерди коргоо айыл өкмөттүн токтомдорунда милдеттендирилсе да, Ысык Ата курорту ар кандай багытта чар жайыт колдонуп келет. Ысык Ата курорту азыр управдыланы өткөн. Анын территориясында жана айтылган, сиз айткан мусорлар дагы жанагы ушул бар баткак болуп атат. Ошол биз атайын Ысык Ата район мамлекеттик администрациясы өзүнүн өнүктүрүү фондунан Сынташ айыл өкмөтүн билесиздер дотацияда. Сиздер билсеңиздер, биздин айыл өкмөттөр 9 айыл өкмөттөр турса, ошо 4 дотацияда бар айыл өкмөттөрдүн бирөөсү ошол Сынташ. Биз ошолорго техника алып бергенбиз. Аренда акысы төлөнбөгөнү аз келгенсип, сатыкка кеткен минералдык сууларынан да жергиликтүү салыктын роялти салыгынын төлөмдөрү да ачык төлөнбөйт экен айыл өкмөтүнө. Ысык Ата санаторийинин масштабтуу реконструкциядан өткөндөн кийинки абалын чагылдырдык. Урматтуу президентибиз журналисттер менен болгон жолугуусунда айтылган талабына ылайык болгон мыйзам бузууларды көргөзүп турууну өз кызматтык парзыбыз деп түшүнүп, адекваттуу сын пикирге түзүлгөн жашыл коридордун ачылганы, социалдык тармакта колдонулган технологияларга жараша тармактарда түзүлгөн жетишкендиктерге кошо мүчүлдүктөрүн туура коомго алып чыгуу, коррупцияга болгон шекти азайтуусуна багыт түзөрүнө ишенип, Атайын репортаж программасында чын маалыматты чагылдырганга өз аракетибизди арнап, сиздер менен Атайын репортаж дагы бир жумага коштошот. Саламатта калыңыздар.